Assalamu alaikum dostlar, kатталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр. Мына бүгүн Тоскалатага келдик. Жаныбек аканын үйүнө. Бул жерде ушундай ат сатууга чыгып атат. Жаныбек ака, ассаламу алейкум. Кандай жака? Кээ жантарыңызга тынчсыңбы? Тынч, Аллага шүгүр. Бул өзүңүздүн колуңуздан чыккан атпы, Жаныбек ака? Жок, түгү майлысыныкы. Майлысыныкы. Ооба. Мокендин эле жылкысы болуп калат экен да. Ооба, бунун атасын оны Адил бар го. Эски масылага. Ошо Адил 13 жашында алып келип кара сууга 385 миңге сатыптыр. Тектүү түктүү жакшы алыптыр. Анан алгам мен буну. Адилден келген экен да сизге, колуңузга? Мен ошо Адил ортого ошо алып берген да. Канча жыл турду сиздин колуңузда? 1 жыл болоюн деп калды. Анан бирок тарбиясы жок. Аны ачык айтыш керек да. Бирок бастырылган жок, багылган боюнча. Негизи кычымдары жакшы экен. Анан катуу багып коюпсузбу, кургазык болдубу, эмне болду? Ушу мага келгенден бери эле турат ушу курукта. Минбейт деле окшойсуң да. Ушу малга эмилди, нак капталына кичине жоордун орду калды. Аны деле көрсөтүп койсоң да. Секин ачып көрсөтүп кой. Айыктырдым да, ошо айыкча семирип кетти да. Бул Малга эмилди эле. кайра минилсе ачылып кетиши мүмкүнбү же бүткөнүбү бул? Болдубу бул? Жок. Эч нерсе болбойт, айык калды, уже болду, жок. Ошо чыйык эле экен. Азыр Ама жаңа сыйдап берди. Эми өзүмдүн чамамда 2 асыйдай чамаладым. өзүңүздүн чамаңыз менен пиш-пишин ачып көрүп. Ооба, 2 асыйдай чамаладым. Мага жаңа сыйдап берген. Анан ачык айтыш аттын тарбиясы жогорак. Эрке ат экен. Анан бирок курч жакшы нерсе да. Мынакей. Алла разы болсун, Жаныбек ака бар жогун айтып берип атат мына болгондорун эле жашырып эч нерсе кылган жок. Боюн керек. Боюн тартып көрдүңүзбү? Жок, мен эми илгеркиде тартпадым. Жөн чама да ушу 1.60 плюс минус да. Секин нетият. 1.60 плюс минус. Ошондой эле чамаладым. Ушундай айтып турчу, мен жанынан буттарында бир тартып көргөзүп койдум, а? Жок, көрөм. Көкүрөктөрү зор экен. Жакшы деп эле айтыш керек. Колоктары. Эркерээк дейт. Биз тазалабадык деле, дыйкан чыгарыбыз. Тазаланган деле жок. Колоктор менен. Эч кандай шешек жанагындай буба деген нерсеси жок, а? Эч кандай жок. 4 күн болду, такаладык. 4 күн болду, такаладык. Жоош эле экен. Такага жоошпу ака? Ооба, мына бала көтөрүп берди. Алдым, мына көтөрдү. Жоош экен. Колдо эле такалап коет экен анда. Анан сал алдындай. Мындай курсулдагансып турат. Тиштеп тебиш жок. Болгону мындай. Сал. Мындай шаршылдагансып турат экен да. Мындай жат адамга көнбөшү да мүмкүн экен анда. Бир адамга көнүп калат да мындай жылкылар. Бирок кыздарым, аялым от салып карай берет сууга. Жок. Семирип кетти да, муну суутуш керек акыйкат. Ооба, семиз экен. Şu tişini көрсөтө алат экен. Аны да кайттым. Улак көргөнбү? Такыр улак көрөлүк. Жок. Мынакей негизи палбан жылкы экен. Алып тарбиялайм дегендер алып бир көрсө, арана тарбиясын оңдосо, күчтүү ат экен өзү. Жаныбек ака, бунун акчасын канчага коюп атасыз? 300 ками бар. 300 миң сом. Ками бар. Номериңизди жатка билесизби? Билем. Айтам. 504 менен 40 42 41 48. Мынакей. Жаныбек аканын Мына WhatsApp номерум 778 менен 56 13 18. Мынакей. Мында WhatsApp бар экен.
Yalova ekan. Aka dostlar, Mokendin Tosqalata degan jerinden chiqib o'tadi. Bunday 3 asıy dediniz mi, 2 asıy dediniz? Ekası. Екі Benim asıy. çamam. Egesi bir asıyla verdiler. Yani ben çamalağında 2 asıyla çamaladım. 2 asıy ekan.